Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бір сөзінде айтады: кимде ким ва ман кана юъмину биллахи вал яумил ахир, кимде ким Аллахқа ишенсе, ақырет күніне ишенсе, фальяси рахима, ал туған урығына қатташсын. Туған урук менен катташуу дегенде эң алгачкы саптардагы турган нерсе, адам дуа кылган кезде ошол туугандардын артынан жакшылык тилеп, Кудайдан сурап, туган үчүн дуа кылуу керек. Мына ошол дагы туган менен катташуу деген нерсеге кирет. Дуа кылуу керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисинде: "Ман сарраху айюбсата лаху фи ризқихи ау юнса лаху фи аthari фальясил рахима". Кимде ким рызкысы кең болушун кааласа, байлыкты кааласа, дөөлөттү, бул дүйнөдөгү жакшылыкты кааласа, бул адам сараң болбош керек. Бул адам рызкысы кең болуш үчүн бул инсан туган уругу менен катташсын. Туган уругу менен катташсын. Мына ошол адамдын рызкысы кең болот. Ал адамдын арты кең болгон, берекелүү болуп калышын кааласа, бул адам туган уругу менен катташсын. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтты: туган урук менен катташуу, тугандар, бул адамдын бейишке киришине себеп болгон амалдардын бири. Туган урук менен катташпай коюу, бул чоң күнөөлөрдүн катарын толуктаган амал деп биз билишибиз керек. Субханаллах, бүгүн тугандар туган урук менен болгон мамиле жана ошол туган уруктун катташуу, ортодогу болгон мамиленин зарылчылыгы абдан чоң экенин билебиз. Адам өзүнүн жакын тегерегиндеги турган, Кудай буйрган жакындар менен катташуу, бул коомдун дагы бекем жана күчтүү болушуна алып келе турган нерсе. Эң жакын адамдар менен душманга айланып, эң жакын адамдарын сыйлаганды жана ал адамдардын сыйын ордуна койгонду билбегендер, жат адамдын сыйын, урматын ордуна коюуну билбей, ал нерсеге жетпейт. Аллах субханаху ва таала мынакей Куран Каримдин башка бир аятында Аллах үчүн эмне нерсени жасоо керек, эмнени садака кылып, эмнени сарптап жумшашыбыз керек деп сурашат. Жакшылыктын баарын эгерде силер сарптасаңар, ата энеңер үчүн, жакын туугандар үчүн, жетимдер үчүн, бечаралар үчүн, жана жолдо жүргөн мусапир үчүн, "Вама таф'алу мин хойрин фа инналлаха бихи алим". Жана силердин бардык жасап жаткан жакшылыктарыңар, фа инналлаха бихи алим. Аллах ал нерсенин баарын билип турат. Могул жердеги мин хойрин деп, бул араб грамматикасында ал деген артикль жок келген нерсе белгисиз деп билинсе, бул демек ичине көптөгөн маанини камтып кеткен жакшылык деп биз айтабыз. Ал материалдык жактан болгон жакшылык болушу мүмкүн. Колунан келген тууган, өзүнүн тууганын финанс жактан колдошу керек, сараңдыктан алыс болуш керек. Акчалуу адам болгондон кийин өзүнүн туугандардын арасында кембагал адамдар боло турган болсо, акчалай жардам бериш керек. Бул анын мойнундагы милдети болуп эсептелет. Мына ошол нерсе тууган урук менен болгон катташуу деген түшүнүктүн астына кирет. Жараткан Аллах айтып атат: бардык ошол жакшылык, жакшы сөз, мамиле, боор тартуу, тууганга эгерде зыян келип аткан болсо, туугандын башына эгерде бир жаман бир түшүп жаткан болсо, мына ошол оорун жеңилдетүү, түйшүгүн ал туугандан кайтаруу, мына ушул жакшылыктын астына кирет. Андан соң туугандар, Аллах айтып атат: "Фа инналлаха бихи алим". Бул силердин жасаган нерсеңердин баарын Кудай билип турат. Алим. Алим бул туугандар сыйгай мубайлага деп коет. Мына ошол сарфта фаил деп алим. Алим өзү билет, билүүчү дегенде алим десе, алим деп бул мубайлага деп коебуз. Бул баса белгилеп, жөн эле билет эмес, бардык нерсени билген, билими чексиз болгон кудуреттүү Аллах Таала. Алламул гуюб, алим. Мына ошол эки алам, алим булар синоним болот. Бардык нерселерди Кудай билип көрүп турат. Бул дегени туугандар, биздин жүрөгүбүздөгү болгон иман, Аллах Таалага болгон биздин таквалуулук сезим,
бизди мына ушундай нерселерге кадам ташташыбыз, Кудайдын буйруктарын аткаруу, бул нерсени кандайдыр туугандар адамдын мойнуна бир түйшүк жаратып, же болбосо бул нерсе кандайдыр оордук жаратса дагы, бул инсан буйруктарды аткарууга милдеттүү. Жана бул инсандын оор жасала турган нерсенин баарын жеңилдетчү нерсе, бул албетте ошол жасаган нерсени ибадат деп билиши керек. Ибадат. Мен бул нерсе үчүн сооп алып атам деген, Кудай сооп жазып атат деген сезим жүрөктө туруш керек. Мына ошондо гана Аллахтан болгон таква көптөгөн оор иштерди жеңил кылып коет. Адамзаттын табияты ушундай. Эч нерсени бекер жасагысы келбейт. Адамдын табияты ушундай. Жасаган нерсесин милдет кылганды жакшы көрөт. Адамдын табияты ушундай. Жасаган жакшылыгын эч качан унутпайт. Кудуреттүү Аллах субханаху ва таала чексиз мээримдүү, кудуреттүү Аллах таала чексиз билимдүү, кудуреттүү Аллах таала чексиз кудуреттүү жана чексиз даанышман болгон зат. Ошондуктан милдет кылуу, пенделерине өзүнүн жакшылыктарын эстетип коюу жана сыймыктануу жана бул нерсе үчүн пенделерден шүгүр кылып рахмат айтууну талап кылганы бул татыктуу зат. Маклук инсанга бул нерсе татыксыз сүрөт. Ошондуктан туугандар, текебирлик, кыйынсынуу деген сезим, туугандар, кыйынсынуу бир гана чексиз кудуреттүү болгон Аллах таалага таандык сапат. Кимде ким текебирлик кыла турган болсо, бул Кудайдын сапатын талашкан, Кудайдын жөндөмүн талашкан адамдардын катарына кирип, чоң күнөөкөр адамдардын санын толуктайт.